Assalamu alaikum dostlar. Bizim kanalımızı kattalıp like basmayı unutmayыңыздар. Алдында сіздер менен дагы кызыктуу аңгемелер менен бөлүшмөкчүбүз. Аллага шүгүрлөрдү айталы, Аллага көптөгөн шүгүрлөрдү айталы. Ар бир акыбалда Аллага биздин ар бир көзүмдө биздин Аллага кылган дуаларыбыз өзүбүз үчүн гана болот. Аллага дагы тоболор кетирип, бүгүнкү ошол өзүнүн улуу күндөрүндө 3-чү орозо күнүнө жетип келгенибизге шүгүрдү айталы. Аллах таалам кадыр зат, Аллах каалады бизди инсан кылып жаратты да. Аллах таалам кадыр зат бизди кааласа бир айбан кылып жаратып койчу мүмкүн эле. Кааласа Аллах таалам бизди бир өзүнүн жандыктарынан кылып, же болбосо бир дагы ошого окшогон бир заттардан кылып жаратып коюшу мүмкүн эле да. Же болбосо бизден мурунку өткөн сахаба пайгамбарлардын үммөттөрүнөн, же болбосо Аллах кааласа мурунку пайгамбарлардан кылып жаратышы эле мүмкүн болчу да. Бирок Аллах таалам каалады сиздерди, биздерди өзүнүн акыркы пайгамбары Мухаммад саллаллаху алейхи вассаламга үммөт кылып жаратты да. Биздин пайгамбарыбызга чейин канчалаган пайгамбар келген деп айтылат да. Ошол келген пайгамбарлардын баары Алла менин пайгамбар болуунун ордуна акыркы үммөтүң пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи вассаламга үммөт кылып жаратчы деп суранганда, эми сиздер менен биздер суранган жокпуз. Аллахтын каалоосу болду. Өзүнүн акыркы пайгамбары Мухаммад саллаллаху алейхи вассаламга үммөт болуп жаралдык да. Иншалла ошол үммөт эле болуп калбастан ошол үммөттөрдүн ичинен өзүнүн тааныган мусулман баласы кылды. Мусулман балдардын ичинен сажда кылуучу жана ошо орозо кармоочулардан өзүнүн мындайча айтканда эркек кулдарынан кылып койду. Бул орозо биз үчүн Алладан келген неамат, бул орозо Алладан келген биз үчүн ушунчалык белекте, бул орозо биз үчүн рахмат. Рамазан айы бул рахмат айы деп бекер айткан эмес да. Рамазан айы бул магфират айы. Рамазан айы бул тозоктон куткаруучу ай деп бекер айтылган эмес да. Биз Рамазанда ар бир акыбалыбызда өзүбүздү түзөп турушубуз керек. Биздин бүгүнкү мен өзүм үчүн арнаган бул марафондо 3-чү күнгө келип жеттик. Бул күндө да мен биринчи эле ниетти айтмакмын. Ниет бул ар бир акыбалда түзөлүп туруучу амалдардын бири да. Ниет бул өтө коркунучтуу амалдардын бири. Биздин кылган амалдарыбыз, ар бир акыбалдарыбыз, балким сүйлөп жатканыбыз, балким күлгөнүбүз, балким бирөөгө карап мамиле кылганыбыз, даже бирөөгө карап чай сунганыбыз, бирөөгө карап бир идиш бергенибиз, кошуна колоңдор менен кылган мамилелерибиздин баардыгы ниетибиз ким үчүн болуп жатат, ошону оңдоп турушубуз керек да. Бул ниет деген өтө бир кооптуу амалдардын бири да. Бирок өтө жеңил, бирок өтө кооптуу. Ошон үчүн ниетти бир эле ниетибиз түз болгон ар бир акыбалда түзөп турсак, бул биз үчүн өтө зор пайдаларды алып келет да. Ошон үчүн орозонун башында, аягында, ортосунда ниетибизди түзөшүбүз керек да. Бир күндө пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтпайбы, амалдардын ортосунда, башында, аягында ниетиңерди түздөп тургал деп. Ошон үчүн да биз мына тутуп жаткан орозобузда дагы ар акыбалда ниетибизди түзөп турушубуз керек экен да, иншалла. Хадисте айтып атпайбы, амалдар ниетке жараша деп да. Ошон үчүн биз ушул күнүбүздүн, марафонубуздун башында ар акыбалда ниетибизди түзөп туруш биз үчүн өтө керек нерсе болуп эсептелинет да. Бул ниет деген Аллахтын алдында бул өтө бизди жетелеп тозокко алып барышы да мүмкүн, бизди жетелеп Алланын алдыга рахматка алып барышы да мүмкүн. Ошон үчүн ар бир акыбалда ниетимди түзөдүм. Иншалла Аллахым өзүң үчүн деп ниетибизди түзөп турушубуз керек экен. Ниеттер бул биздин денебизден чыккан амалдардын баардыгынын башында туручу. Биздин жүрөгүбүздөн кандай жакшы ниет чыкса, денебизден жакшы амалдар чыгат да. Биздин денебизден жакшы амалдар чыккандан кийин биздин жашообузга жакшы рахат жашоо келет. Ошон үчүн ниетибизди түздөйлү. Экинчиси бул биздин телефонубузда Куран окуу. Куран бул Алладан келген бизге нур, Алладан келген белек. Эгер сен Аллах менен сүйлөшкүң келсе дейт, анда намаз оку дейт да. Эгер сен Алланын сага сүйлөшүшүн кааласаң, сен анда Куран оку дейт да. Ошон үчүн биз Куран окусак, Аллах таала бизге сүйлөйт. Бул Куран Аллахтын сөзү да, иншалла. Ошон үчүн Куран окуганга аракет кылалы эжелер. Курандын бир тамгасы үчүн 10 сооп деп атат. Эми бул орозодо кылынган сооптар бул чексиз. Аллах таала мунун аркасында кандай неаматтарды жашырганын биз билбейбиз. Андан кийинкиси бул садака деп айтылып атабыз. Күндө эле айтып жатабыз, садака бул тозоктон калкан деп. Садака бул биз үчүн эртең кыяматта өтө чоң пайдаларды алып келүүчү, көлөкө болуучу деп атабыз. Ошол садака боюнча Зейнул Абидин садака бергенде, ал Али ибн Хусейн деп ошол Зейнул Абидин деп айтылган, ал садака бергенде эч ким аны билген эмес да. Ал ошол Мединада 100 үй бүлөгө садака берип турганда, ал үй бүлө ошол Зейнул Абидиндин садакасын билген эмес, ким бергенин билген эмес да. Зейнул Абидиндин желкесинде дейт, каптын, жиптин изи түшүп турчу дейт да, түшүп калчу дейт. Аны элдер таң калышы, бул эмне мындай депчи. Бирок ал ошол 100 үй бүлөгө садака берип турганын алар билген эмес да. Элдер качан гана ал дүйнөдөн өтүп кеткенде гана ошол күнү ал адамдарга ал түндө садака берчү да. Түндө садака берчү, садакаларын алып барып, ар бир эшиктин алдыга барып такылдатып кетип калчу. Аны чыккан адам алып, бирок ким экенин билген эмес да. Түндө кылган бул ибадаттычы. Ошон үчүн бул садака амалы да биз үчүн өтө зарыл.
бизде бул азыр орозодо муну күчөйтө турган болсок, муну собун эселеп алабыз. Пайгамбар саллаллаху алейхи хадисинде да айтып атпайбы, бир колуң берген экинчи колуң билбей калсын депчи. А бизде азыр эми эл көрсүнгө деп кожо көрсүн кылып телефондордон азыр көрүп атабыз, телевизорлордон, ютубтан, тияктан бияктан тим эле берген садакаларын жарыя кылып атат да. Андай садака эми Аллах билет, бир гана Алланын астында кандай кабыл болуп жатат аны билбейбиз. Эми ошол убагында сахабалар, табайиндер ошончалык садакаларды кылышкан, ошол берген садакасыны даже алып жаткан адам ким бергенин билбей эле алып берген да. Ошол Зейнул Абидин түндө берген садакасын 100 үй бүлөнү багып турганда, качан гана Мединадан жаназа болду дейт да. Жаназа болду дегенде ошол күнү садака келбей калат. Ошондо билгенде ошол үй бүлөчү бул ким берип жаткан экен деген, бул Зейнул Абидин ошол Али ибн Хусайн болгон да. Зейнул Абидин тараткан садакасыны ошол үйгө садака келбей калганда гана ошол адамдар билишкен да. Ага чейин ошончо канча жыл жашады, ошол жыл бою садака берип турган бир адам билген эмес. Ошо алганды билишкен, бирок ким берип жатканын алар билген эмес да. Ушундай адамдар өткөн биздин арабызданчы. Ошон үчүн садака бул өтө биз үчүн зарыл. Азыркы убакта берип калышыбыз керек мүмкүн болушунча. Анан таравих намазы бул биз үчүн бир жылда бир эле айда таравих намазы биз үчүн өтө неамат да. Кадырлап күтүп тосуп алышыбыз керек. Мүмкүн болсо колубуздан чыгарбай иншалла бир күн сиздер менен ошол таравихнин намазын биринчи күнү кандай пайдалат, экинчи күнү кандай пайдалат, ошолор жагында да сөз кылабыз. Бул таравих окуган адам Аллах таалам айтып кечип өткөндө буну алымдардын ошол айтуусу боюнча бизге ошол таравихни кызыктырыш үчүн ушундай эмелерин айтып кеткен, бизге пайдаланып. Ким биринчи күнү таравих окуса, ошол окуган күнү ата энеден жаңы төрөлгөндөй сооп алат экен да. Экинчи күнү окуган таравихде бул ата энесинин күнөөлөрү кечирилет дейт да. Кайсы бир адам экинчи күнү таравих окуса, эми үчүнчү күнгү таравих окуганда Аллах таала мурунку өткөн күнөөлөрүн кечирет дейт да. Ошон үчүн таравихни колубуздан келсе калтырбай окуганга аракет кылышыбыз керек. Эми тахажжуд бул түндүн жарымында окулуучу амалдар. Тахажжуд түндүн жүрөгү деп атабыз. Тахажжудка аракет кылышыбыз керек экен. Ар бир адам тахажжуд окуп калганга, айрыкча орозо убагында. Саад ибн Абу Ваккас риwayat кылат, Пайгамбар саллаллаху алейхи айтты дейт да, Аллах таала каниет кылган таква адамды жана жашыруун амал кылган адамды сүйөт дейт да Аллах таала. Бул таква адам ким дейт? Бул важиптен Аллах бизге буйруган фарз, важип намаздарды толук аткарган адам экен да. Экинчи бул канаат кылган дейт. Аллах берген рызкыга канаат кылган адам. Мисалы үчүн байлар бар, ошо Аллах канча берсе да дагым болсун деп ушундай тойбогондор бар да. А эми кедейлер бар, Алланын бергенине шүгүр кылбай, Аллага наразы болгон да. Аллах таала ушунчалык мээримдүү зат, канча биз тооба кылып, канча канаат кылсак, Аллах таалам көбөйтүп берет. Пайгамбар саллаллаху алейхи хадисинде да айтат, Аллах таалам бай адамды эмес дейт, шүгүр кылуучуну дейт, же болбосо шүгүр кылуучу байды дейт, жана канаат кылуучу кедейди жакшы көрөт экен да. Байды да сүйүшү мүмкүн дейт. Эгер ошол бай дейт Аллага шүгүр кылып, ошол берген Аллах берген байлыктан кедейлерге садака кылып, кедейлерге иштесе дейт, ал бай да Аллахтын астында ушунчалык сүйкүмдүү пенделердин катарында болот дейт да. Дагы пайгамбарыбыздын убагында жана сахабалар келишет да, кедей сахабаларчы. Я Расулулла дейт, байлар дейт бизден өтүп кетти, бизден ушунчалык байлыктары менен өтүп кетти, биз аларга жетпей жатабыз, алар биз кылган амалдарды кылып жатат, дагы жанагындай садакаларды берип жатышат дегенде Пайгамбар саллаллаху алейхи айткан, силерге зикир айтайын деген да. Ошол субханаллах, альхамдулиллах бар зикирлерини дайыма толтуруп жүргүлө деп. Ошондо сахабалар айткан, буну биз толтуруп атабыз, байлар да бул амалды билип калып толтура баштаганда дагы даттанып кетишкенде айткан, Аллах таалам жүрөктөргө караачу деген да. Кимдин жүрөгү кандай кайсы акыбалда болуп жатат, аны Аллах таала өзү ордуна коет деп. Ошон үчүн ар бир акыбалда ниетибиз дагы деле башка биринчи амал ниетке барып такалып калат экен. Жана үчүнчү айтканыбыз, Аллах таала сүйөт дедик, 3 адамды такыба, канаат кылуучу жана салих амалды бул жашырын кылган, ошол ниетибиз. Жашырын кылуучу адамды бул жерден максат Аллахтын ыраазылыгы болуш керек да, кылган амалдарда баарында. Аллах таала айтат, Аллах таала силердин кылган амалыңыздардын баарынан кабардар деп. Мында Пайгамбар саллаллаху алейхи суалатта зуха намазы же тахажжуд намазы абзел дегенде, тахажжуд намазы абзел дешкенде, себеп дегенде тахажжуд намазы бул түнкү намаз дейт. Түн уйкусун бузуп, бул жерде максат Аллахтын ыраазылыгын издеп таап, Аллах үчүн Алладан коркуп, Аллахтын жакшылыгынан үмүт этип, бизге берген рызкыга шүгүр кылып, Аллахым берген рызкысын ар бир жакшылыгын алганга аракет кылып, өзүбүздү ошол уйкубуздан бөлгөндүгү үчүн Аллах бизге ушунчалык мээрим менен карайт экен да. Аллах таала айтат экен, ал ушундай инсандар экен, биз берген рызкка шүгүр кылат жана жамбаштары жаткан орундарынан ыраак болот деген экен да. Эми Аллах таала биз үчүн кандай неаматтарды жашырып койгонун бир гана Аллах таала өзү билет. Ошон үчүн соопко үмүткөр пендебиз да. Эртең кыяматта Аллахтын астында иншалла жүзүбүз жарык барат. Иншалла кылган амалдарыбыздын баары биз үчүн, өзүбүз үчүн. Аллах таала биздин бир кылган бир амалыбызга да муктаж эмес. Хасан Басри рахматуллахи алейхи айтат,
ошондой адамдар бар дейт, ушундай адамдар өткөн дейт, алардын кылган амалдарын дейт эч ким кабардар болгон эмес дейт да, жанында даже жаткан аялы да кабардар болгон эмес дейт. Ушундай адамдар өткөн экен. Ошон үчүн биз кылган амалдарыбызды бирөөгө жарыя кылып, бирөөгө мактаныштын эч кандай пайдасы жок, эч кимге кереги жок экен да, мындайча айтканда. Ошон үчүн амалдарыбызга бекем бололу жана бул амалдарыбызга биз бүгүн дуаны кошолу. Маснун дуалар бар китепте. Ошол маснун дуалардан дуаларды жаттап, орозо күнү күндө бирден орозого дуаларды кошо турган болсок, биз үчүн өтө пайдалары зор болот экен да. 30 күндө 30 дуаны жаттап алсак кандай рахат э. Күндө мүмкүн болсо бирден дуа жаттаганга аракет кылалык маснун дуалардан. Астагфираллаху лази ла илаха илля хуал хайюл кайюм ва атубу илайх. Бүгүн 3-күн болуп калды, ошон үчүн бүгүн 2 дуаны жаза кетсек. Субханаллаху лазим ва бихамдихи ва ла хаула ва ла куввата илля биллах. Эми бул дуаларды билгендер деле бар, иншалла баарыңыздар деле билесиздер, бирок ошонусу деле бул пайдалуу болуп кетет деген ниетте биз сиздерге жазып калтырабыз. Иншалла баарыбыз аракет кылалы, Алланын астыда жүзүбүз жарык болуп, эртең кылган амалдарыбыздын уят болуп калбагандай болуп аракет кылсак, иншалла сөзсүз бул кылган амалдарыбыздан Аллах таала бизге сөзсүз эртең берекесин берет, ажыр сооктарынан кур калбайбыз иншалла. Аллахым дагы бир жолу ыраазы болсун, туткан орозоңуздарды кабыл кылсын.